Азыр техника тармагы өсүп, элдин көбү интернет менен алып урушуп калган заманда көп кишилер дубага деле ишенбей калышса керек. Бирок бир кезде өзүм деле дуба деген эмне экенин билчү эмесмин. Азыр жашым 60-тан ашып, 70-ти көздөй кадам таштап, карлык айылына баш багып калдым. Эми мен сиздерге күбө болгон бир окуяны кеп кылып берейин. Ишенсеңер койсоңор, өзүңөр билгиле. Анда менин толуп турган кезим эле. Окуу жайды жаңы бүтүп, ишке орношуп, бир аптага айылга барып, атамдарга жардам бергени жолго чыктым. Ошондо менин маамымда март айы болсо керек. Кыскасы, алаш албырт болуп, карла ээрип жаткан кез болчу. Айылда колхоз болгон үчүн туут башталып, үйгө барсам, атам менен апам сакмалга кетишиптир. Мен дароо сарайды көздөй жол тарттым. Ал кезде колхоз совхоздор күбүлдөй иштеп, бош кишини көчөдөн көрүүгө болбойт эле. Мен кечке жуук сарайга барсам, атамдар козу салып жатышыптыр. Мени көрүп сүйүнүп кетишти. Бир сыйра учурашкандан кийин эле атам мага бир койду карматып койду. Анткени ал кой баласын жээрип, эмизбейт экен. Ал кезде козусун жээриген койлор көп болчу. Козуларды эмиздирип, майда барат иштери жасагандан кийин үйгө кирдик. Адам тасмал четинде отуруп жатып наалып калды. Айланайын, өз козусун жээрип эмизбеген койлор абдан убакытты алат десең, эми эмне кылсак болот? Деп апам сөзгө аралашты. Кечээки тууган койлордон дагы экөө козуларын жерип жатат. Койчунун итин колдонбосок болбой калат го. Экөөбүз эки жерден бирден койду кармап турсак, анда башка ишти ким жасайт? Атам чайдан шорулдата ууртап, азга үнсүз турду да айтып калды. Коңшу айылдагы Жапар молдону чакырып келиш керек. Анын дубасы менен эле койлорду ээсине келтирбесек башка айла жок деди. Мен таң калып калдым. Ал турсун ишенген да жокмун. Ата, кайдагы сөздү айтып жатасыз? Азыр деген заман башка. Дуба, суба дегендерге дагы эле ишенип жүрөсүзбү? Десем, атам мени жаман көз менен карап алып, эч сөз айтпастан чайын ичти да олтурган ордунан туруп кетти. Эртеси күнү дагы козуларды эмизип жаткан элек. Атам бир койдун мурдунан зым менен тешип байлаганы жаткан. Анткени ал кой ушунчалык азоо. Козусун жанына жолотпой сүзгүлөгөн. Бир башкача кой эле. Ал койду кармап турганда деле тынч туруп берчү эмес. Аңгыча эле атам койдун мурдун тешкени жатканда, Жапар молдо кайдан келди билбейм. Шамырбек, тийбей койго деп күч менен айтты да, койдун жанына келип бир нерселерди айтып, оозун кыбыратып кобурап койду. Көп болсо 1 минут убакыт кетти. Койду кое бер деп атам айтты. Койду кое бер деп атам айтты эле, атам койду кое берди. Силерге калп магачын баягы кой чуркап барып козусун жуттап эмизип калса болобу? Ошондо мен өзүм күбө болуп касиеттүү дубанын күчүнө ишенип калган болчумун. Ооба, чын эле бир аз убакыт илгери эле козусун сүзгүлөп, жанына жолотпой жаткан кой эмне болуп мекиренип, баласынан имерилип калды. Ушул кезге чейин таң калып, жооп таба албай келем.